Саламатсыздарбы менин көрөрмандарым. Азыр ооз ачууга чейин да 1,5 сааттай бар. Өзүңүздөр билесиздер, ооз ачууга аз калганда убакыт өтпөй, кадимкидей ар бир мүнөттү санап калабыз да. Ошол узак убакытты кыскарталы деп азыр бир аз маек кура туралы. Мен сиздер менен жакшы бир ачылыштар менен эмне кылып атам, ошолор жөнүндө дагы айта кетейин. Ошондуктан сиздерди кайрадан көрүп жатканыма чоң кубанычтамын. Менин атым Чыңгыз Исмаилов. Азыркы учурда 12 китебим Кыргызстандын китеп дүкөндөрүндө сатылат. Мен дагы сиздердин катарыңызга кошулуп орозо кармап атам. Бир күн кадимкидей өткөрбөйдүм, уктап калыптырмын. Будильник чыңгыраса дагы ойгонбой коюптурмун да. Ошентип эми орозо өткөндө дагы бир күн кармашым керек болот. Бүгүн биздин издательство деген басмаканада мына силер тааныштырып коеюн, Токтово деген издательство ушул Абдувахип мага Ислам берметтери деген китеп жыйнагын берип ийди да, 7 китептен турат экен. Мен үстүртөн тааныша баштадым, силерге да айта кетейин да. Мына ушул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 китептин эң башкысы мага жакканы мына бул биринчиси болуп атат да. Бул сыноолордо катылган хикматтар дейт. Мына сыноолордо катылган хикматтар. Токтово деп бассаңар табасыздар да. Бул ушунчалык аябай баалуу китеп экен, өзү кичинекей эле да, мына жука эле, ар бир адам окуса болот. Мына биз көп учурда аябай кыйналып капаланабыз да. О, Кудай Алла Таалам, неге мага мындай сыноолорду бердиң? Качан мындай кыйналыштан чыгам деп эле, ошол кыйналган нерседен башын чыгара албай эле көп адамдар жаман болуп жүрө берет да. Бул жерде ошо түшүндүрүп берип атат терең. Автору Изудин ибн Абдусалам дейт. Бул китеп албетте сатыкта бар. Кыргызстандын бүт жана кыргыз китеп саткан дүкөндөрдөн табасыздар. Ошол эле тиги Феномен, Акылбук, Баалуу китеп, Казына деген кыргыздардын жакшы кыргыз китеп дүкөндөрү бар. Диний китептер дагы бар. Муну оптом саткан китеп бул Токтово деген басмаканада, Инстаграмдан деле тапсаңыздар болот. Эми мен китеп сатпайм, мага ошо Токтово деген издательство китепти белекке берди. Мен тааныштырып айтып атам да. Канча сом, анан каерден алам, аны уже интернеттен таап аласыздар. Инстаграмдан таап аласыздар да. Просто сыноолордо катылган хикматтарды мындай жаңы эле окуп баштадым. Ар бир адамга бул жашоодо Алла Таала сыноолорду берет экен, жана кыйынчылыктарды берет экен. Эмне үчүн дегенде, адам тазаланыш үчүн. Адам өзүнүн мүнөзүн оңдоп, өзүнүн эң мыкты версиясына келиш үчүн. Мына ошон үчүн сыноолор жана кыйынчылыктар болот экен. Ошон үчүн ар бир кыйынчылыкка ыраазы болуш керек экен дагы. Ал жерде кандай сабак катылып жатат, мен бул жерден эмнени үйрөнүшүм керек деп суроо берип турушуңуз керек экен өзүңүздөргөчү. Мына ушул Ислам берметтери деген жыйнагында 7 китеп экен. Мына экинчиси бул Насыйкат Наама дейт. Насыйкат айтат экен да. Автору Фаридуддин Аттар дейт. Бул Аттар деген жанагыл иранский сөздөн которгондо атырчы деп которулат экен да. Мунун автору ошол атасы атыр сатчы экен, андан кийин баласы дагы анын жолун улап атыр сатып, ошол прозвище деп коебуз да, калып калыптыр. Муну жанагыл эң биз тааныган Жалаледин Руми билесиз да, ирано-персидский акын. Мына ошол мынтип айтыптыр да. Аттар рух эле, санайы анын эки көзү, биз санайы жана атар изинен келдик дейт. То есть Руми өзү бул атарды аябай баалачу экен, биз ушунун аркасынан келдик деп атат да. Фарудиддин Аттар да. Кийинки китеп болсо мына намазды түшүнүү дейт. Намазды түшүнүү Ал-Харис Ал-Мухасиби, өтө жука китеп. Мына намазды түшүнүү. Мына көп адамдар, мына мусулман баласы кадимкидей эле рутинага айландырып ийет да. Мына
өзү деле кантип намаз кылып атканын түшүнбөйт. А бул автор болсо ошо намазды жүрөк менен, рух менен окуганды кадимкидей түшүнүп берет экен. Аябай күчтүү китеп экен да. Ошон үчүн муну дагы окусаңыздар аябай жакшы. Анан напси оорулары жана аларды дабалоо дейт. Напси оору дейт. Бул да жука китеп экен, муну дагы аябай күчтүү экен да. Анан жашыруун күнөөлөр дейт. Мисал үчүн көп адамдар билгиспейт, эч ким көрбөйт деп күнөө кылып коет экен да. На самом деле Алла Таала бардыгын көрүп турат экен. Ошон үчүн андай кылбаш үчүн бул китепти дагы окуш керек экен. Өзүн өзү сындап эсепке тартуу дейт. Бул дагы өтө жакшы китеп экен. Ар бир адам өзүн өзү сындап туруш керек экен да. Анткени 99% адам өзү менен өзү жалгыз болот да. То есть аны эч ким көрбөйт, укпайт, оюн эч ким көрө албайт. Адам болсо бардыгын мындай жасалма кылып, башка адамдардын көзүнө жакшы көрүнгөндү каалайт да. Азыркы заман 21-кылым казаться, а не быть. То есть быть эмес, казаться болуп калган да. То есть билимдүү болбой, билимдүү көрүнүүнү каалайт. Чыныгы бай болбой, бай болууну, көрүнүүнү каалайт. Адилеттүү болуп көрүнүүнү каалайт, бирок чындап адилеттүү эмес. То есть башка бирөөнүн көзүнө жакшы көрүнсөм, на самом деле өзөгө андай эмес да. Ошондой болбош үчүн өзүн өзү сындап эсепке тартуу деген китепти дагы окусаңыздар болот экен. Анан эң мындай калыңыраак китеби бул менин атам дейт. Муну мен ачып карай элекмин, бирок бул өтө мындай баалуу эмгек окшойт да. Ушул Ислам берметтери деген 7 китептен турган китеп экен. Муну Токтово издательство оптом сатат. Анан кыргыз китеп дүкөндөрүнөн дагы тапсаңыздар болот. Негизи эле Инстаграмга жазсаңыздар, китептер, кыргыз китеп деп толтура варианттары чыгат да. Анан негизи эле орозо өтө ыйык ай, өзүңүздөр билесиздер. Бул орозо айында биздин пайгамбарларыбызга Алла Тааладан мындай ачылыштар келиптир да. Кээ бирөө мага акылдуу болуп айтып коет, ай Чыңгыз, акылдуу болбой Куран китепти окусаң, ошо Куран китептен көп нерсени табасың. Же Куран китептен бардыгын табасың, бардыгын үйрөнөсүң деп коет да. Өзүң карасаң, ал өзү өмүрүндө Куран китепти түшүнбөйт, чынын айтканда. Анткени мен миңдеген китептерди окудум. Азыркы учурда мына орусча Куран китептин орусчасын окуп атам да. Бул жерге отметка кылып атам. Мен деле миңдеген китеп окусам деле мен үчүн өтө татаал да. Мен деле көп нерсени түшүнбөйм. Эми мен ойлойм, өмүр бою окуйм дагы, кандайдыр бир жерин түшүнбөй изилдейм. Анан калп эле окубай туруп, өзү түшүнбөй туруп акыл айтып койгондор да түшүнбөйсүң да. Мына кыргызчасы бар, ыйык Куран. Муну мен студент кезинде как раз дагы экинчи революция болуп, даже үчүнчү революция болуп, ошондо Бакиевди кетирип Атамбаев келген да. Ошондо жанагыл жаштар чөкпөсүн, жаштарга бир аз дем берели деп биздин ошол жакшы байкелер лагерь уюштурушкан да. Ошол Маданият министрлиги менен бирге ар бир университеттен 5-тен 10-дон мыкты студенттерди жыйнап алып, көл жээгинде жакшы лагерь уюштурушкан. Ошондо ар бир бизди жаштарды 5-тен бөлүп командаларга ар кандай түстөгү футболкаларды берип, ар бирибизге мындай спорт оюндарында, жанагыл интермедиа спектакль койгондо бири-бирибиз менен жарыштырганда, ошондо биздин футболкабыз оранжевый болуп калган, биз жалын командасы болгонбуз. Балким ошол лагерди эстегендер, ошол жака катышкандар, эгерде билсеңиздер, бардыгыңыздарга ысык салам. Биздин команда жалын командасы болуп, футболдон да биринчи орунду алганбыз, волейболдон да биринчи орунду алганбыз. Анын үстүнө дагы ошол 100 баланын ичинен мени үлгүлүү инсан катары ошол
ыйык Куранды белекке беришкен да. Мунун ичи өзүнчө эле керемет. Бул жерде мына арабчада жазылат. Бул жагында кыргызча жазылат да. Чынын айтканда мен кыргызча өтө татаал болуп кетет да. Мына Курандын кыргызчасын окусаң такыр эле эч нерсе түшүнбөйсүң. Мен болсо орус бала бакчага, андан кийин орус мектеп, андан кийин славян университетинде филолог болгон үчүн, бүт эле орусча жакшы түшүнгөнүм үчүн Курандын атайын орус тилиндеги вариантын сатып алып, анан окуп изилдеп атам да. Ошон үчүн ар бириңиздерге эмне деп айтам. Бардыгыбыз түшүнбөй койдум, эч нерсе билбейт экенмин деп таштап салбай, мындай кичинеден болсо да, күнүнө 10 мүнөттөн болсо дагы окуп аракет кылышыбыз керек экен. Бир гана Куран китеп эмес, бардык эле китептердичи. Анткени адамдын мээси жалкоо болот. Бир нерсени окуп баштаса эле мээ алаксытат да. Тигини барып жей кой, тигини көрө кой, телефонго алаксый кой депчи. Эмнеге дегенде адамдын мээси иштеп атканда 25% энергияны жеп турат экен да. Энергияны коротпош үчүн мээ адамды билим алуудан, мындай маанилүү чечим чыгаруудан кадимкидей сактап турат. Жана физикалык жумушка караганда мээнин интеллектуалдык жумуш кылган өтө энергозатратный болуп эсептелет да. Ошондуктан китеп окугандан, эсеп чыгаргандан, чечим чыгаргандан адам кадимкидей качат. Ошон үчүн күн сайын 10, 15, 20 мүнөт болсо дагы китеп окуганга аракет кылыш керек. Ошо тамчылап отуруп туруп, анан чоң чаначтар дагы толот да. Эгерде эч нерсе тамчылабаса, демек эч кандай билим кирбейт. Анан кээ бирөө ойлойт да, мисалы үчүн башка бирөөнү өзгөртө коем депчи, анан эмнеге мени түшүнбөйт, эмнеге мен 1000 айтсам да укпайт деп кадимкидей кыжалат болот да. Чынын айтканда ар бир 15 мүнөт сайын өзү эле өчүп, экран өчүп калат. Ошол Instagram 15 мүнөттүк лимитте туруптур, жаңы эле өчүп калды. Кайра улантып койдум да. Негизи эле адам баласы эч кимди өзгөртө албайт. Мына ушуну эстеп койгула. Ошон үчүн азыр бардыгы эмнеден бактысыз болуп атат. Аялымды өзгөртөм, жолдошумду өзгөртөм, досумду өзгөртөм, туугандарымды өзгөртөм деп эле кыйнала берет да. Вот билип койгула, эч кимди өзгөртө албайт. Качан адам өзгөрөт, ички жүрөгүнөн эшикти өзү ачса, мына ошондо өзгөрүп баштайт да. Мына мисалы үчүн мен устат катары же болбосо насаатчы катары эмне үчүн бардыгын окута бербейм, анткени адам өзү даяр болуп, билим алууга даяр болгондо өзү келет да. Анан майт деп ар бирине акыл айтып, анан каерге чогулбайын, сен туура эмес сүйлөп атасың, сен туура эмес кылып атасың, ушу китепти оку деп эч качан эч кимге антип эле айта бербейм да. То есть адам өзү даяр болгондо өзү издеп таап келет. Ошондой эле сиз мисалы үчүн болгон сыпатыңыз менен, жүрүшүңүз менен, сүйлөгөн сөзүңүз менен адамдарга дем бере алат экенсиз, үлгү көрсөтө алат экенсиз да. Эгерде сиздин жүргөн жүрүшүңүз, турпатыңыз, сүйлөгөн сөзүңүз, ой жүгүртүүңүз ал адамга жакса, ал өзү жакындап баштайт экен да. Ошол үчүн ар бир адам биринчи өзүнөн башташ керек экен. Мейли башка ошол досторумду, туугандарымды өзгөртө албайт экенмин, ушул өзүмдүн шаарымды өзгөртө албайт экенмин, бирок ар бир адам өзүн өзү өзгөртө алса болот. То есть биринчи ичинен эшикти ачат, андан кийин билимге, жакшы насаатка, өзгөрүүгө жол ачылат да. Анан ичиңизден тиги кулпуну салып бурап мындай бекитип алсаңыз, канчалык сизге 1000 айтпасын, эч нерсе кирбейт да. Ошон үчүн ичинен биринчи эшик ачылат, андан кийин билим жана жакшы акыл насааттар кире баштайт. Ошондуктан бир гана мен сиздерден сурана алам, жүрөгүңүздөн өзүңүздөр эшикти ачыңыздар дагы, өзгөрүп, өсүп, өнүккөнгө аракет кылыңыз. Негизи эле жана искусственный интеллект деген бар го. Искусственный интеллекттен сураптыр, бир эле сөз менен айтчы, ушул адамзаттын
жашоосунун эң башкы маңызы эмнеде, то есть орусча айтканда в чем смысл жизни деп сураса, бир сөз менен искусственный интеллект жооп бериптир. Өнүгүү деп айтыптыр да. Анткени адам либо өнүгөт экен, өнүгүүнү таштап салса деградация башталат экен да. Адам негизи эле 4 тараптан турат. Бул акыл эс, андан кийин рух, душа да, андан кийин жүрөк, элдер болгон мамиле, андан кийин физикалык өнүгүү, то есть келбетин, денесин карап жүрүү да. Ошол 4 тараптан өнүгүүнү баланс менен жасаш керек да. Бир эле жерди чукуй бербеш керек. Мисалы үчүн бир эле жерди чукуй берсе, калган үчөө калып калат дагы, адамга залакасын тийгизет. Мисалы үчүн көп адам акыл эсин гана күчөтө берет да, то есть ал профессор болуп, академик болуп, бир гана илим деп атып, атеист болуп кетиши мүмкүн. Же болбосо башка бирөөнүн бардыгын үстүртөн карап баштайт да. Мен акылдуумун, силердин билимиңер жок депчи. То есть ошондой болуп кетпеш үчүн калган үчөөнү да унутпаш керек да. Кээ бирөө бар, өтө эле динге кирип кетет дагы, анан акылы, физикалык жагы башка жерге калып кетет. Ал дагы болбойт, анткени бардыгын эле туруп турса эле акыл айта берет да, ай, мындай кыл, оң колуң менен ич, намазга жыгыл, анан тигинт деп туруп, анте берсе дагы адамга терс угулат, бардыгы андан кача баштайт да. Анан үчүнчүсү болушу мүмкүн, ал только физикасын карай берет да, то есть фигурасын карап, кечке эле сулууланып, укол сайынып, тренажеркадан чыкпай, өзүнчө эле тиги мистер Олимпия болом деп эле өтө эле аша чаап кетет. Бул дагы туура эмес, анткени жанагы өтө эле спортко берилип кеткен адамдар, акылын өстүрбөгөндөр бүт нерсени кара күч менен чечем, азыр көтөрүп чаап, жыга чаап, мунун байлыгын алып алам деп ушинтип калат да. Же болбосо төртүнчүсү бар, мамилени жакшы курган адамдар тим эле ушунчалык адамдын ички дүйнөсүнө кирип кетет, бирок эч кандай действие жок болуп калат да. Сөз менен кыйын болуп калат, эч кандай жумушка келгенде эч нерсе жасай албай калат. То есть ушул ар бир жактан өнүктүрө бербей, 4 тарапты баланс менен өнүктүрүш керек да. Ошон үчүн кыргыздарда мурунтан эле макал бар. 4 тарабы келишкен деген сөз бар да. Ошол 4 тарабы дегенде физикалык өнүгүү, руханий өнүгүү, акыл эстин өнүгүүсү жана жүрөктүн өнүгүүсү. Ушул 4 тарапты тең өнүктүрүш керек. Мына буйруса азыр 6-га 5 мүнөт калды. Буйруса бүгүн ооз ачуу 7ден бир нече мүнөт өткөндөн кийин болот. Ошон үчүн дагы бизде кенен убакыт бар экен. Узун убакытты кыскартыш үчүн сиздер менен маек куруп турушум керек экен. Анткени мен кадимкидей жанагы ооз ачууга бир аз убакыт калганда тим эле убакыт чоюлуп бүтпөй калат да. Качан болот деп мүнөт санап каласың. Ошон үчүн ошондой болбош үчүн бир кызыгуу маекке кирип кетиш керек дагы, сиздер менен маек куруш керек да. Эми дагы эмнени айтып беришим керек? Азыркы жаңылыктар менен биз кандай иш жасап атабыз? Биз Кудай буйруса азыркы учурда рассрочкага үй куруп атабыз да. Эми буйруса бул Сокулуктан Кантка чейин гана жетише алабыз. Ошол Сокулуктан Кантка чейин Бишкектин тегереги, ошол Сокулуктун тегереги Кантка чейин да. Эгерде сиздердин жер участогуңуз болсо, жериңиз болсо, ал жердин кызыл китеби болсо, жана үй курууга уруксааты болсо, то есть назначение деп коет да. Биз сиздерге рассрочкага үй куруп беребиз да. Биз чертеждон баштап жана архитектура мамлекеттин мыйзамдарына жооп бере турган чертежду чийип, өзүңөрдүн дал ошол каражатыңыздарга жараша квадрат метрин чийип туруп, анан үй салып беребиз да. Мейли тиги 60 квадрат болобу, мейли 100 квадрат болобу, мейли тиги 200 квадрат двухэтажный особняк болобу, биз үй салып беребиз. Ал үй салып атканда сиз 40% дароо төлөйсүздөр, калган 60% остатокты 24 айга бөлүп, 5% бөлүп төлөсөңүздөр болот. Биз чертеж жасайбыз, андан кийин полностью тиги инструмент
строй материалдардын баардыгын сатып алабыз. Анан квалифицированный строительный бригада барып үйдү салат. Үйдү салганда жөн эле тиги фундамент куюп, стена көтөрүп, крышасын салып койбой, бүт баардыгын бүтүрөбүз да. Мисалы үчүн ошол эле утеплениясы кетет, андан кийин пол куюлат стяжка болуп, потолоктору жабылат, жана карашыбактын үстүнө еще 2 слой ак шпаклевка берилет. Ошон үчүн лайтбокс деп коет да. Сиз келип туруп эле кааласаңыз обой чаптап, кааласаңыз крастетип, тиги радиаторлорун салып, анан жашай берсеңиздер болот. Биз эшик терезесин дагы салып беребиз. Крышасы металлочерепицадан болот. Материалы кызыл кирпичтен болот. Эң сапаттуу кызыл кирпич, жанагы шор чыкпаган жакшы кызыл кирпичтен салабыз. Фундаменти ленточный, арматура, бетон. Ошол аябай сапаттуу, бүт архитектуралык нормаларга жооп берген, сейсмоустойчивый сапаттуу үй болот. Ал жерде сиздер эң аз дегенде 30-50 жыл жашасаңыздар болот. Ошондуктан эгерде жерим бар, бирок үй кура албай жүрөм десеңиздер, анда биз ошол рассрочкага үй куруп бергенге даярбыз. Эгерде суроолоруңуз болсо, азыр убакыттан пайдаланып бериңиздер. Мен сиздердин сурооңуздарга жооп берейин. Так, бирөө дароо эле тиги совместный видео кылам дептир. Эми эч кандай совместный видеого жол берилбейт. Сурооңуздарды бериңиздер, мен жооп берейин. Төгөрөгү топ келишкен дейт. Азаматсыз, билет экенсиз. Так, дагы ассаламу алейкум, валейкум салам. Так, китебиңизди каяктан сатып алсак болот? Эми менин китептерим бар, ошол 12 китеп дегенде жана ийгилик жолу деген 4 жолу басылып чыккан. Анан азыркы хит болуп аткан сөз чебери мастер слова да. Анан кыялдан деген китептерде ушулар азыр бестселлер болуп атат. Кыргызстандын бүт кыргыз китеп дүкөндөрүнөн сурайсыз. Мисалы үчүн феномен деген бар, акыл бук деген бар, казына бук деген бар. Жана башкалар да. Агай, мен өтө кыйналып жүрөм, жашоону өзгөртүшүм керек, эмне кылам, өзүмө алым келбей жатат дейт. Эми ар бир адамга өзү көтөрө турган сыноолор жана кыйналыштар берилет да. Эң биринчи адам өзүнү караш керек да, мен эмнени туура эмес кылып атам деп, анткени бүт эле кыйын жашоону адам өзү түзүп алат экен да. Ийгилик жолун окугам, мыкты дейт. Ошон үчүн эң биринчи өзүңүздөн башташыңыз керек да. Мен бул жашоодон эмнени күтүп кыйналып атам, мен кайсы жактан жаман сапаттарымды оңдошум керек депчи. Анткени бүт эле адамдын өзүнүн туура эмес көз карашынан, туура эмес акыл эсинен гана кыйналып атат да, ар бир адамчы. Бирок аны адам түшүнбөй атат. Ошондуктан мисалы үчүн эмнеге 40-ка келген, 50-ге келген, 60-ка келген адамдар даанышман болот да, анткени көп нерсени басып өткөн болот да. Анан көрсө мындай экен, туура эмес кылыптырмын деп кичине момун болуп калат да. Момун деген эмне? Смиренный деген сөз да. Смиренный деген, мен көп нерсеге көрсө жооп бербей турбаймбы, көп нерсе колуман келбейт турбайбы, колуман келген жумуш көрсө ушул турбайбы, ушул жумушту кылайын, бир дагы адамга мындай катуу сүйлөбөйүн, сындабайын, анткени мен сындаганда эч кандай укугум жок, бир гана Алла Таалам гана сындашы мүмкүн деп момун болот да. Ошон үчүн ар бир адам момун болгонго аракет кылыш керек экен. Мен кеч турам, кантип эрте турса болот дейт. Эми кеч турсаңыз өзүңүз эле ырыскыдан каласыз да. Будильникти коюшуңуз керек 5:30-га. Анан аракет кылып турушуңуз керек. 3 будильникти катар менен коюшуңуз керек. Ошентип атырып анан дисциплина келет. Агай, акча жакшы эле табам, бирок эч нерсеге жетпейт. Сиздердин сабагыңыздан окуйын дегем дейт.
Мына эгерде ошол сиздерден окуйт элем десеңиздер, мына мен 15 жылдан бери кадимкидей эксперименталдуу түрдө ошо сабак берип атып, адамдан обратный связь алып атып, кадимкидей жакшы бир уникалдуу 5 айлык онлайн курс түзгөм да. Ошол 5 айлык онлайн курс ар бир адамга керек. 18 жаштан баштап 70 жашка чейин ар бир адамга керек да. Анткени бул өтө чоң билимдин, тажрыйбанын аркасынан түзүлгөн окуу курсу да. Бул университеттен дагы аябай сиздерге баалуулук болушу мүмкүн. Бул 5 айлык онлайн курстан сиз бир убакытка байланбайсыз, ошонусу жакшы да. Ар бир сабак сапаттуу жазылып, жабык ссылкага жазылган. Күн сайын сиздерге бир сабак келет. Сиз аны окуйсуз каалаган убактыңызда. Түшүнбөй калсаңыз кайрадан кайталап окуйсуз. Аягында суроолор берилет. Ал суроолорго жазуу түрүндө жооп бересиз, мага жөнөтөсүз. Мен текшерип сиздерге кайтарым байланыш берем. Ошентип отуруп 5 айдын ичинде 50 видео сабак аласыздар. Ошол 50 видео сабак кадимкидей сизди трансформация кылып, жакшы бир багытка салып коет да. Ал багытка түшүп алып, туура кыймыл аракеттерди жасап атып, жакшы ийгиликтерди жаратасыз, көз карашыңызды кеңейтесиз, бүт жагынан жакшы бир пайда аласыз. Ошон үчүн ошол 5 айлык онлайн курсту окуйм десеңиздер, жеке личкага жазсаңыз болот, же болбосо ошол шапка профилинин астында тап линк деп турат. Ошо тап линкте WhatsApp'тар жазылган да. 5 айлык курс боюнча жана рассрочкага үй куруу боюнча дал ошол өзүнүн менеджерине түзмө-түз байланышып сурооңузду берсеңиздер болот. Ошо жазылат элек курска дейт, ошол курска жазылсаңыз жанагы тап линкти басыңыздар. Так, дагы кандай суроолор келиптир? Ассаламу алейкум, алейкум салам. Ийгиликтүү инсан, китебиңизди окугам, сонун китеп. Чоң рахмат. Ошон үчүн билим алуу, жанагы айтып атпайм, адамдын эң башкы миссиясы бул жашоодо бул өнүгүү экен да. Анткени өнүгүүнүн туу чокусу каерде эч ким билбейт экен. Ошон үчүн 4 тараптан өнүгүш керек экен. Канчалык сиз өнүгүүгө аракет кылып өнүксөңүз, сиз дайыма алдыга кетет экенсиз. Анан сиз 4 тараптан өнүксөңүз, адамдар сизден үлгү алып, кадимкидей түздөнө баштайт экен да. Мен жана айтып атпайм, эч кимди сиз мындай кыл, тигиндей кыл деп өзгөртө албайсыз. Бир гана сиз үлгү көрсөтө аласыз да. Үлгү көрсөтсөңүз, бул монтип атат, мен дагы ушинтип көрөйүнчү деп, анан адамдар артыңыздан ээрчий баштайт экен да. Так, ассаламу алейкум, электрондук китептериңиз барбы дейт. YouTube'га акысыз аудио китеп жүктөлгөн, ийгилик жолу деп жазсаңыздар, ошол аудио версиясын уксаңыздар болот. Дагы болгон суроолоруңузду берип алыңыздар. Мен ар бир сурооңуздарга жооп бергенге даярмын. Анткени ооз ачууга дагы 1 саат бар. Убакыт мына өзүңүздөр көргөндөй токтобой жай өтүп атат. Так, үйдүн ремонттоо жолу барбы дейт. Эгерде объем чоң болсо, жана двухэтажный особняктар болсо, биз ремонтту деле рассрочкага жасап бере алабыз. Анан кичинекей объемдор үчүн биз бара албайбыз да. Кээ бир айтат, кичинекей пристройка кылат элем, бир комнат квартирамды ремонт кылам депчи. Аны сиздер өзүңүздүн күчүңүздөр менен деле жасап алсаңыздар болот. Кандай курс окутасыз? Эми ал курстун программасын окуйм десеңиздер, жана тап линкке бассаңыздар, 5 айлык курстун программасын сиздерге жөнөтөт. Ал жерде бүт тараптан маалымат аласыздар. Так, азыр көп мен тааныган адамдар да кирип атат. Бардыгыңыздарга ысык салам. Орозоңуз кабыл болсун, бирге болсун, сиздердин да орозоңуз кабыл болсун. Негизи эле бул орозо айы 4 тараптан тазаланууда.
кадимкидей эле 4 тараптан тазалануу. Эң биринчиден акыл эстин тазалануусу. Биз кадимкидей мээбизге кандай маалымат кирип атат, ошону байкашыбыз керек да. Жаман нерселерди көрбөшүбүз керек, анткени көз сайын кулак аркылуу, көз аркылуу жаман маалыматтар кире берет да. Мээге кандай маалымат кирсе, ооздон, тилден ошондой маалымат чыгат. Ошон үчүн кадимкидей ар бир алып аткан маалыматты фильтрден өткөрүшүбүз керек да. Ошон үчүн ороз айында акыл эс тазаланыш керек. Андан кийин жүрөк тазаланыш керек да. То есть башка адамдарды сын пикир менен айтып атамбы, жек көрүп атамбы, кызганыч болуп атабы, мына ошонун баарын кой айланайын. Ороз айында жаман ойлобойын, башка бирөөнү кек сактабайын деп, сындабайын деп аракет кылыш керек. Жүрөктү дагы тазалаш керек да. Ошондой эле рух, эң башкысы ошол руханий тазалануу керек. Ошон үчүн орозо кармап атабыз. Эртең менен ооз бекиткенде дем дуа айтып атабыз, анан ооз ачканда дем дуа айтып атабыз. Кадимкидей руханий тазаланып, намаз окуп, Куран окуп тазаланып атабыз да. И жанагы дене сөзсүз тазаланат, анткени адам жана ачкачылык болгондо кадимкидей ички бүт шлактын баары, кир нерсенин баары тазаланат да. Кадимкидей жанагы көп салмактагы адамдар ашык салмакты кадимкидей тыштап, жакшы физикалык абалына келет. Ошондуктан ороз айы 4 тараптан тазалануу болуп эсептелинет да. Ошон үчүн башка бирөөгө жаман сөз айтпашыңар керек. Жаман сөз менен, жаман көз менен карабашыңар керек. Университетте сөзсүз окуш керекпи, же адамдын өзүнүн көз карандыбы, жумуш кылып кетип бутка турабы дейт. Негизи эле жаш кезинде эмнеге университетке барып окуш керек деп көп айтып атат. Мен деле бул нерсеге кошулам. Анткени жаштар өтө шашма да. Бир ай кыла коюп результат көрбөй эле секирип кете берет. Университетте 4 жыл окуйсуздар да. 4 жыл сиздин эркиңизди, дисциплинаңызды, чыдамкайлыгыңызды кадимкидей тарбиялайт да. Ошон үчүн мен ар бир жаш балага, кызга айтат элем, университетти сөзсүз окуп алыңыздар. Диплом алып, билим алып, терең бир кесиптин ээси болуңуздар. Ал жерде 4 жылда эмнени, же болбосо юрист болуп чыгасың, же болбосо экономика жагында кесиптин ээси болосуң, же болбосо бухгалтер болосуң, же болбосо медицина тармагында кесиптин ээси болосуң, же болбосо жанагы 3 жылдык колледжде кесип болуп атпайбы, инженер, же болбосо архитектор, жана башка. Ошон үчүн сөзсүз түрдө колледж болобу, университет болобу 3 жылдык же 4 жылдык окууну бүтүп, диплом алып, кесиптин ээси болуш керек. Анткени итак эле жаштык кезде тияка мурдун салып, бияка мурдун салып, көп нерсени баалабай, барктабай жаштыгын өткөрүп алат дагы, анан 30 жылда, 35 жылга келгенде окуп албай деп анан өкүнүшөт да. Ошон үчүн азыр убакытты текке кетирбей окуп алыңыз. Мына бирөө билип билбей эле жеке оюм 6 айлык курстарда окусаңыз ийгиликке жетесиз деп атат да. Бул туура эмес, анткени 6 ай жетишпейт. 6 айда эми гана поверхностно мына үстүртөн түшүнөсүң, тереңдикке бара албайсың да эч качан. Ошон үчүн 3 жылдык, 4 жылдык курстарды окуш керек. В чем смысл вашей жизни дейт. Менин задачам 4 тараптан өнүгүп туруп, анан өзүмдүн кадимкидей үлгүмдү көрсөтүшүм керек да. Если окубай калса десем дейт. Эми анда айла жок да, эмне кылабыз эми. Просто азыр бүт эле кыска убакытка качырып атат, 3 айлык, 6 айлык курстарды окуп алып, анан өмүр бою аксагандар бар да. Ошон үчүн жаш кезде окуп алыш керек. И даже тиги жаш өтүп кетсе деле окуп алыш керек да. Азыр көбү даже 30, 40, 50гө чыгып алып деле университетте окуп аткандар бар.
бир байкени билем 45 жашка чыгып алып медицина боюнча 5 жылдык курска кирип, окуу жайга кирип окуп атат да. Ошон үчүн никогда не поздно поменять свою жизнь дейт. Мен сиздерге жана башында айтып кетпедимби, азыркы заманда казаться, а не быть. То есть башка бирөөнүн көзүнө көрүнөм, бирок кадимкидей ички дүйнөмдө андай өзөгү жок да. То есть казаться, а не быть. Бул туура эмес. Надо быть. Вот, быть, в первую очередь быть. Быть дегенде болуу деген сөз да. То есть билимдүү болуш керек. Көзгө көрүнүү эмес, болуш керек да. Акылдуу болуш керек. Башка бирөөнүн там 2-3 китеп окуп алып, көзгө көрүнүү эмес, а чындап миңдеген китепти окуп туруп болуш керек да. Добрый болуш керек да, то есть мээримдүү, добрый болуш керек. Бирок соцсеттен бирөөнүн көзүнө көрүнүп там көрүнүш керек эмес да. Так, бардыңыздарга рахмат. Эмне үчүн керек университеттин билими дейт. Мен жаңы эле айтып атам, кайра эле суроону берип атасыз да. Мен тереңдикке погружение кылыш керек деп айтып атам да. Поверхностный эмес, там үстүртөн эмес, а именно терең билим алыш керек да. Ошон үчүн университет керек. Университет керек дегенде ошо туура тандаш керек да. Мисалы үчүн коррупция болбогон, взятка албаган, ушул жаштарга чындап билим берейин деген университеттер бар да. Мына ошол университеттерди тандап, терең билим алып, анан кесиптин ээси болуш керек дейт. Айгери мини из Новопавловки. Салам айтам сиздерге дагы. Так, дагы ким? Кудайга шүгүр, мына 6-дан 14 мүнөт өттүр. Кадимкидей убакыт өтүп атат. Буйруса ооз ачуу маалга дагы жакындап атабыз. Мисалы үчүн мен 5 жашыман баштап китеп окууну баштагам. Азыркы учурга чейин бир 3000ге жакын китеп окудум да. Ошондо деле көп нерсени билбейм деп күнүнө окуганга аракет кылам да. Күн сайын 1-2 саат китеп окуганга аракет кылам. Ал уже кадимкидей менин талабым болуп калган да. Адам аябай эле бат, унутчаак болот да. Бир нерсени кайталабаса тез эле унутуп калат. Ошон үчүн эгерде сиз такыр эле окубасаңыз, анда аябай арманда каласыз. Эмнеге дегенде телефондон кадимкидей интеллектуалдык мусорду мээ сиңирип атат да. Жана Чыңгыз Айтматов жазуучубуз айткандай, ашказанга караганда мээ акылсыз дейт да. Ашказан мээге караганда кадимкидей акылдуу дейт. Анткени ашказанга туура эмес тамак кирип алса, ашказан ооруп, ооздон чыгып кетет экен да. Мээге туура эмес билим, информация кирсе, мээ баарын сиңире берет экен. Ошон үчүн эртеден кечке чейин телефонду алып, болбогон интеллектуалдык мусорду сиңирип атасыздар да. Сиңирип атасыздар. Анан ошон үчүн ооздон жаман сөз чыгып атат да. Кайсы университетти сунуштайсыз? Кытайга кетсем деген дейм, окуу боюнча дейт. Эми азыр билим алыш үчүн сөзсүз эле чет өлкөгө кетиштин кереги жок. Анткени эң мыкты университеттер Кыргызстанда бар да. Мисалы үчүн кыргыз-түрк университеттери бар, ошол эле Манас университет, Ататүрк университет, Америкалык университет бар бизде, АУЦА деген. Орустардын университети бар, Кыргызско-Российский славянский университет. Мен дал ошол славянский университетти бүтүргөм да. Жана башка күчтүү эле университеттер бар. Ал үчүн мекениңди таштап алып, башка жака кетип калыштын деле кереги жок. Эгерде аерде просто ошол среда чөйрөнү алмаштырып, башка чет өлкөлүк мугалим, балдардын көз карашын көрөйүн, көз карашымды кеңейтейин десеңиздер, анда туура деп ойлойм, чет өлкөгө барып окусаңыздар болот. Мен азыр бир дагы университетти сунуштай албайм, ал өзүңөрдүн тандооңуздар да. Мисалы үчүн мынтип айтат да, бул университетке бар деп айтсам, мисалы үчүн сиз ошол университетке барасыз,
сиз күткөндөй болбой калышы мүмкүн. Анан күнөөнүн баарын, жоопкерчиликтин баарын менин мойнума илип коесуз да. Мисалы үчүн көбү менден сурайт да, кандай кесипти тандайын? Бул адам менен ажырашсам деп атам, ажырашайынбы депчи. То есть аябай мындай жоопкерчиликтүү суроолорду берип, атайын жоопкерчиликти менин мойнума асып койгузушу келет да. Ошон үчүн мындай жерде өзүңүздөр талдап туруп, чечимди өзүңөр чыгарышыңар керек. Анан мисалы үчүн мен оңойлуу айтып коем, ажырашып кой депчи. Анан сен ажырашып алып, 4 күндөн кийин өкүнөсүң дагы, анан айтасың, ай Чыңгыз агай айткан деп күнөөлөп, каргап, шилеп отуруп каласың да. Ошон үчүн мен эч качан кандай кесиптин ээси болуш керек? Ажыраш керекпи, ажырашпаш керекпи? Үйлөнүш керекпи, үйлөнбөш керекпи? Бул университетти тандаш керекпи, тандабаш керекпи? Мына ушу боюнча конкреттүү айтпайм, бир гана багыт бере алам. Анан тандоолорду көрсөтүп туруп, эми өзүң танда деген жолду, чечимди сиздерге берем да. Чечимди дайыма өзүңүздөр кабыл алышыңыздар керек. Өзүңүз ошол чечимге жоопкерчилик алышыңар керек. Бизнес кылыш үчүн университет окуш керекпи дейт. Эми бизнес деген аябай азап нерсе да. Көп ойлойт да, бизнес оңойло кылып ийем депчи. Бизнес деген ушунчалык чоң жоопкерчилик, анткени бир гана өзүңдүн жашооң эмес, сен кимди жумушка алдың, ошол адамдарга дагы сен жоопкерчилик аласың да. Университетти окуп бүтүрүү бул эң биринчи баштапкы жоопкерчилик болуп атат да. Эгер сен 4 жыл чыдап ошол университетти бүтүп, кесиптин ээси болуп диплом алсаң, анда сен уже чоң жыйынтык жараткан болосуң да. Демек, бизнести баштап аягына чейин тыштабай жаза ийген сенин колуңан келет. Анан эгерде сен ошол 4 жыл чыдап билим ала албасаң, анда бизнести деле кыйратып жазай албайсың да. Бизнес всегда бул демилге көтөрүп, демилге деген инициатива да, инициативаны көтөрүп, ошону өзүң жоопкерчилик алып, аягына чейин чыгара алсаң, мына сен бизнес жасай аласың да. Көп жаштарды мен университеттен де байкай алчумун да, мына боундан действительно бизнес жасаса результат чыгара алат депчи. Эмнеге дегенде, алар дайыма күчтүү адамдарды чогултуп, бир команда кыла коюп, аларды туура башкарып, жакшы бир проекттерди жаза ийчи ошо университет кезинде элечи. Же команда топтоп КВНден мыкты болуп кетчи, же команда топтоп бир экологический проект кылып ийчи. То есть дайыма ошол университеттен эле байкалып калат да. Ошон үчүн мен, эгерде сиздер 16, 17, 18 жашта болсоңуздар, жакшы университетти тандап окуп алыңыздар дейт элем. Эфир сакталабы дейт. Эфир сакталат. Эми ушундай баалуу нерсени кантип эле сактабай коелу, туурабы? Анткени мына сиздер көрдүңүздөр, бул эфир сакталгандан кийин ошол тандоонун алдында турган, эмне кылам деп билбей жүргөн адамдарга кадимкидей бөлүшүңөр керек да. Анткени сиз ушул видео менен бөлүшүп коюп эле канча деген соопчулук кыласыз. Так, дагы кандай суроолор келиптир? Так, рахмат Чыңгыз агай, бактылуу болуңуз дейт. Чоң рахмат, айткан тилектериңиз кабыл кылсын. Так, ишибизде ийгиликтер болсун, кошулам, ишибизде ийгиликтер болсун. Туризмге тапшырбай деген жакшы эле жумуш кылам дейт. Туризмге тапшырайын дегем дейт. Жакшы эле жумуш кыламбы дейт. Эми эгерде сиз саякаттаган жакса, өлкөдөн өлкөнү көрүп, туризм менен иштейм десеңиз, катышыңыз, тапшырыңыз. Почему болбосун, туурабы? То есть адам дайыма кесип тандап атканда мага эмне жагат деген багытка барыш керек да. Эгерде кандайдыр бир кесип жакпаса, вот ал жерден ийгилик жарата албайсыңар. Мисалы үчүн мен 11 классты бүткөндө мен экономист болом, экономистке тапшырам деп чечип, экономист болом дечимин да. И дал ошол документ тапшырары барганда,
өзүмө суроо бердим да, действительно мен экономист болгум келип атабы, өмүр бою экономист боломбу депчи. Анан ойлоп көрсөм каалабайт экенмин да. Бүт эле адамдар тим эле эркектер экономист боло берип, мен ошол чөйрөнүн агымы менен экономист болом деп ойлой бериптирмин да. Карап көрсөм китеп окуган жагат экен, өзүмдүн оюм менен бөлүшкөн жагат экен. Мен ойлодум, эмне үчүн мен ушул кесипти профессионалдуу түрдө кыла албайм. Андан көрө ушу филолог болоюн деп туруп филологко тапшыргам. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, профессионалдуу түрдө бул кесип мага жардам берди да. Азыр мына китептерди жазып атам, оюмду элге жеткизип атам. Кадимкидей мага 5 жылдык университеттин даярдыгы, билими, акыл насааты жардам берди да. Ошондуктан дайыма мага эмне жагат деп, өзүңүзгө эмне жакса, мына ошону тандашыңыз керек да. Анан бул мага тиги кийин акча алып келет, ушул кесип аябай востребованный болуп атат деп кирип алсаңыздар, кийин өкүнөсүз. Анткени баары бир өмүр бою бактысыз болуп жашагандан көрө лучше сүйгөн жумушуңду жасаган жакшы да. Агай, 38 жаштамын, окусам болобу, вузда экономист болгум келет дейт. Албетте болот, эмнеге болбойт. Хоть 50-ге чыксаңыз деле университетке тапшырып окусаңыз болот. Өмүр кыска карыс алган буюмдай, жүрө бербе капаланып бактысыз дейт да. То есть өмүр өтө кыска болот экен, муну кадимкидей пайдаланыш керек экен да. Жашоодо нугубузду таппай адашып жүрсөк, ичибизде уйгу туйгу болуп, багытымды таппай токтоп калгандаймын. Убакыттын да зымырап өтүп жаткан, ого бетер ойлонуп ет. 22 жаштамын дейт. Аягы күлдүрдү да. 22 жашта на самом деле жашоо эми башталат да. Эң башкысы кейип отура бербей, тезден тез убакыт менен пайдаланыш керек. Азыркы учурда тез кыймылдаган балык чоң балыкты жеп коет экен да. Ошон үчүн тез кыймылдаган балыктай болуш керек. Бул жакпайбы, все өзгөрт, тигини кыл. Бул кыла албайсыңбы, тигини жасап көр. То есть дайыма кыймылда жүр да. Анан отуруп алып эле 70-ке чыккан абышкадай болуп кейи бербе. Тез-тезден кыймылдап аракет кыл. Ветеринар инноват дейт. Саламатсызбы? Бул баягында ак талаага барганда кадимкидей менин күй арманым экен. Бүт китептеримди алып сүрөткө түшүп, кадимкидей жакшы элес булас эсимде бар да. Мен сиздин YouTube'дагы ыраазычылык техникаңызды сактап алып атайын жүрчүмүн. Телефон алмашып таппай калдым дейт. Эми менин ыраазычылык техникамды таба албайсыз, анткени бардыгы жабык Telegram каналга көчкөн. YouTube каналдан бүт акысыз видео сабактардын баары өчүрүлгөн. Эмне себептен дегенде 3 себеп бар да. Биринчи себеп, кур аякка бата жүрбөйт, бекердин пайдасы болбойт деген нерсе бар экен да. То есть бекер нерсени эч качан адамдар баалабайт экен. Бул биринчиден. Экинчиден, жанагыл жеңил ой, жеңил акча кылам дегендерге кадимкидей жол ачат экенмин. Менин акысыз сабактарымды алып алып, бир аз бурмалап, бир аз кошуп, анан акча кылам деп сатышат экен. То есть ошолорго жол бербеш үчүн. Үчүнчүдөн, жанагы билим деңгээли өтө эле пас адамдар болот. Ошол үтүр точкасынан бир нерсе кемтик таап алып, негатив комментарий жазып, жыргашат экен. Мына ошолорго да жол бербеш үчүн деп 3 себеп менен бүт акысыз видео сабактарымды өчүрүп салгам дагы. Анан платный Telegram канал ачып койгом. Бирок анын баасы деле өтө арзан. Болгону 1900 сом. Ошол 1 айлык абонент платаны 1900 сомду төлөсө, 300дөн ашык менин видео сабактарыма доступ ачылат. Ошону каалагандай көрө берсе болот. Өзүнө да кадимкидей пайдалат. Эч кандай жаман нерсени дагы айтпайт да. Баалайсыңбы?
Пожалуйста, төлөп окуй бер. Баалабайсыңбы? Эч нерсеси жок каласың. Так, дагы кандай суроолор бар экен? Так, убакыт азыр 6-дан 27 мүнөт өтүптүр. Буюрса 40 мүнөттөй ооз ачууга калыптыр. Дагы 40 мүнөт чыдап койсок, ооз ачабыз. Негизи эле мындай көп эле тиги коуч, бизнес тренерлерди карасаң, билип билбей эле бир китептерди сунуштай берет да. Мына мисалы үчүн Богатый папа, бедный папа Кийосакинин китебин камунилен сунуштай берет да. Бай атам, кедай атам ушул китепти окугула тим эле кыйын болуп кетесиңер депчи. А мен наоборот айтат элем, ошол китепти окубагыла. Эмнеге окубагыла? Анткени анын автору аябай мындай эки жүздүү жаман адам да. Эми мен сиздерге далилдеп берейин. Элестетиңиз, анын өзүнүн родной атасы, ошол Кийосакинин родной атасы билим тармагында аябай эмгек сиңирген адам болгон, и баласына жакшы тарбия берип, билим берип, ушул тоже билим жагында кызмат кылсын деп болгон, өзүнүн жашоосун арнады баласыначы. Баласы болсо досунун атасын карап, досунун атасы бизнесмен болот. Анан ушул кыйын ата экен, ушуну угам, ушунун аркасынан чуркайм деп өзүнүн атасын кайра кемсинтип, кедейсиң, колуңан келбейт деп отуруп, тигил досунун атасынын аркасынан ээрчип, эки жолу бизнес кылат, эки жолу банкрот болот. То есть бизнес кылганды билбейт экен, колунан келбейт экен, банкрот болот экен. Анан кийин китеп жазып, ошол байлык боюнча билим сабак берип атып, бизнес тренер болуп байыйт. Демек, кайра эле өзүнүн родной атасы жолдогон билим аркылуу бутуна туруп атат, билим аркылуу атак даңкка жетип атат. И ошонус аз келгенсип кайра эле өзүнүн родной атасын жамандап, кемсинтип, албай куш финансылык жаман абалга келсе дагы атасына жардам бербей, атасы ошо ойдон өтүп кетет да. Ошон үчүн эгерде сиздер мен ошондой эки жүздүү адам болбоюн, менин балдарым дагы кадимкидей ошондой эки жүздүү болбосун десеңиздер, анда ошол китепти окубай эле коюңуздар. Түшүндүңүздөр да? Ошон үчүн ар бир китеп окуп атканда мунун автору ким, бул өзү кандай адам болгон деп туруп анан окушуңар керек да. Мисалы үчүн Лев Толстойдун романдары аябай мага мындай кирчи эмес да. Ошо Лев Толстойду окуйун десем эле окуй алчу эмесмин. Как будто бир нерсе токтотуп аткансып эле окуй алчу эмесмин. Хотя миңдеген китептерди окудум, зарубежный авторларды, Достоевскийди, Чеховду, Айтматовду бүт эле окудум, бирок Лев Толстойго келгенде эле токтоп калчумун да. Эмнеге деп окуй албай кийин чоңойгондон кийин ошол Лев Толстойдун «Исповедь» деген китеби тийип калды. «Исповедь» дегенди билесиз да. Кадимкидей өзүнүн өткөн жашоосун ачык айтып берген чыгармасы экен да. Ошол жерден мен түшүндүм эмнеге Лев Толстойдун чыгармаларын окуй албайт экенин. Анткени ошол «Исповедь'те жазып атат да. Кадимкидей крестьяндарды булар атып ойношчу экен да. Элестетиңиз, адамдарды, крестьяндарды атып ойночу экен. Демек бул адам өлтүрүүнү мындай ушунчалык оңой көрчү экен да. Анан ошон үчүн мен кадимкидей интуициям ошону сезип окуй алчу эмес экенмин да Лев Толстойдучу. Вот ошон үчүн дайыма текстти жазды да. Бул китеп деген на самом деле адамдын рухунун ички дүйнөсүнүн чагылдырышы да. То есть кагаз түрүндө өзүнүн эле ички дүйнөсүн чагылдырып атат. Ошон үчүн биз китеп окуганда автордун ички дүйнөсүнө сүңгүп киреткенбиз. Анын энергетикасы, менталитети, психологиясына кадимкидей жугумдуу болот экен да. Вот ошондуктан
Мен айтат элем, дайыма авторду биринчи талдап, ким жазды, эмнеге жазды деп туруп анан окушуңар керек да. Эми суроолорду көрөйүн. Так. Ушуну туура айттыңыз дейт. Рахмат. Коллективдеги токсичный исандарга кандай отношение болгон жакшы, кеңеш күтөм. На самом деле ошол токсичный дегенге сиз өзүңүздөр жол бересиз да. Демек, сиздин көзүңүзгө жаман жагы гана көрүнүп атат да. Демек, сизде дагы ошол сапаттар бар да. Эгерде сиз самодостаточный болсоңуз, мээримдүү, акыйкат, добрый адам болсоңуз, момун адам болсоңуз, алар сизди көрүп өзү эле түздөнө баштайт да. А эгерде аларга острый реакция бере берсеңиз, наоборот ошол күчөгөндөн күчөй берет. Ошон үчүн эң биринчи момун адам болгонго аракет кылыш керек да. Жакшы, мен сиздин техникаларыңыздан энергия алчумун, сатып алам, Кудай буйруса дейт. Бизнес жөнүндө айтып бериңизчи жаңы баштоочуларга деп. Мен сиздерге жана айтып атпаймынбы? Бизнес деген бул оңой нерсе эмес, бул чоң жоопкерчилик. Бизнестин эң негизинде как фундамент катары бир эле нерсе да. Адамдын көйгөйүн эффективдүү, тез чече алсаң, мына ушул нерсе бизнес болот да. Анткени бизнестин негизинде дайыма ошо проблеманы чечүү болуп эсептелинет да. Эгерде конкуренттерге караганда кандайдыр бир проблеманы эффективдүү чече алсаңыздар, демек сиз бизнес кылып аткан болосуз да. Эң сонун кеңештер, рахмат агай дейт. Рахмат. Коллективде кечкеле асылып, ар кайсыга мурдун салып, жарган адамдарга кандай мамиле кылуу болот дейт. Эми негизи жанагы психологияда техника бар да. Кээ бир адамдарга катуу айтыш керек да. Катуу айтмайынча түшүнбөйт. То есть ушунчалык жестко ордуна коюш керек, антмейинче түшүнбөйт да. Кээ бир адамдарга мындай мына мисал үчүн ар бир адам өзүнүн деңгээлине жараша кыймыл аракет кылып атат да. Демек ошол мурдун салып жүргөн адам өзүнө мындай недовольный адам да. То есть өзү мындай өзү менен недовольный болгон үчүн башка бирөөдөн кемчилик издеп жүргөн адам болот да. То есть демек аны түшүнүк менен карап, кантип ушуга дагы жардам берсем болот деп да ойлосоңуз болот да. То есть анын варианттары көп. Самое главное, сиз кыжалат боло бербешиңиз керек да. То есть башка бирөөнүн кыймыл аракетин көрүп алып, ошого нерв коротпош керек. Эң биринчи өзүңүз спокойный болушуңуз керек да. Андан кийин ал проблема өзүнөн өзү чечилип баштайт да. Анан кечкеле бурный реакция, кыжалат боло берсеңиз, өзүңүз эле аябай залакасын көрөсүз. Жүрөгүн тынч, гармония сездирген кайсы китеп окуса болот дейт. Эң биринчи ушул руханий китептерди окуш керек. Канча мусулман дини жакшы мындай китептер көп болуп атат да, мына ушуларды окуш керек. Мен жаңы эле тиги сиздерге көрсөтпөдүм, мына Токтоо мага подарок этти. 7 китептен турган Ислам берметтери деген серия экен. Мына мунун ичинде эң жакшы китеп, башында айтып өттүм. Сыноолордо катылган хикматтар дейт. Сыноолордо катылган хикматтар деген кичинекей болгону менен күчтүү китеп экен. Ар бир сыноо, ар бир кыжалат кылган окуялар на самом деле өзүн адамга мындай пайда алып келе турган окуялар экен да. Ошон үчүн мына ушул кыргыз китеп дүкөндөрүнөн 7 китептен турган диний китептерди сатып алсаңыздар, Ислам берметтери деген серияда алып алып окусаңыздар, аябай пайдасын аласыздар. Анда эмес, урматтуу мекендештер, мына азыр 6-дан 37 мүнөт болуп атат. Кудай буйруса 20 мүнөттөн кийин ооз ачабыз. Ооз ачууга даярдана бериңиздер. Мен суроолоруңуздарга да жооп берип турайын. Акча потогун кантип ачабыз дейт.
акча качан ачылат? Акчаны биринчи орунга койбой калгандан кийин ачылат да акчагачы. Анткени көбү акчаны биринчи орунга коюп алып, ошол акчага жетсем деп эле аркасынан эле жанталашып турса ойгонсо деле оюнун баары акча болуп атпайбы? Ошонткен сайын наоборот акча качат да, акчага жете албайсыз эч качанчы. Акча жанагы көпөлөк сыяктуу да. Сен көпөлөктүн аркасынан кууган сайын көпөлөк качып атпайбы? А эгерде сен мындай жыргап, мындай сонун бир абалда отурсаң, көпөлөктөр өзү келип конот да. Демек эмне кылыш керек экен? Биринчи бакчаны отургузуп, гүл отургузуп, ошол гүлдөрдү аябай жакшы мындай ухот кылсаң, ошондо анан көпөлөктөр келип конот экен да. Демек өзүңүздүн ички дүйнөңүздү, сырткы абалыңызды, жашап аткан жериңизди тазалык кармап, жакшы абалда, состоянияда, абалыңызда болсоңуздар, позитивный, жакшы, мындай бактылуу, менде бардыгы бар деп топ пейил абалда болсоңуздар, мына ошондо анан акча келе баштайт да. Анан кечке эле жанталашып, ар бир тыйынды санап эмете берсеңиз, анда акча келбейт да. Ошон үчүн акчаны просто инструмент катары карап көргөндө анан боло баштайт да. Мына мисал үчүн биз азыр элдерге рассрочкага үй куруп берип атабыз да. Бизге акча бул инструмент да. Мисал үчүн сырттан инвестиция келсе, кантип ушул акчага көбүрөөк үй курсак болот? Мына ошону ойлонобуз да. Анан ушул акчаны азыр жыргап корото коюш керек эмес. Просто ушул акчанын күчү менен кантип көбүрөөк үй кура алабыз? Мына ошону ойлонобуз да, мисал үчүн. Демек, сиздер үчүн деле бул акча инструмент болуш керек. Ошондо гана сиздерге акча келе баштайт. Мен бүгүн Мира Кулабаеванын жандуу жолугушуна барып келдим. Кийинки күндөрдө бош жатып уктай албай калган жеңилдеп келдим дейт. Бул жерде уже реклама болуп кетти окшойт да. Вы бы сатабы дейт. Чё за вы бы сатабы? Так. Эми оюңузду түшүнүктүү кылып толук эле жазсаңыз болмок экен да. Так, орозоңуз кабыл болсун, бирге болсун. Так, Кудай буйруса 27 мүнөт дейби, 26 мүнөт да. Кооз ачууга бир 26 мүнөт калган турбайбы көрсө. Так. Орозоңуз кабыл болсун, бирге болсун. Акчаны кантип чогултсак болот? Мына аябай жакшы теманы козгодуңуз. Эң биринчиден адам акча чогултканды үйрөнүш керек да. Анткени акчаны чогултуп атканда сиз эң биринчи эрк, воля, дисциплинага үйрөнөсүз да. Анткени элестетиңиз, канча акча чогулта алсаңыз, ошончо акча менен гана башкара алат экенсиз да. Эгерде 100 000 сом чогулттуңузбу, 100 000 сом менен башкара аласыз. 200 000 сом чогулта алдыңызбы, 200 сом менен башкара аласыз. 10 000 доллар чогулта алдыңызбы, 10 000 доллар менен башкара аласыз. Канчалык деңгээлде канча сумма чогулта алсаңыз, ошончо гана акча менен башкара аласыз да. Ошон үчүн акчаны чогултуш керек дагы, анын чогулткан көп түрү бар да. Кээ бирөө ошол жанагы исламский депозит бар. Сиз барасыз, ошол акчаны исламский депозит менен банкка саласыз. Кааласаңыз ай сайын салып чогултсаңыз болот. Ошентип конкретный бир сумма чогулат. Ал суммага кааласаңыз квартира алып коюңуз, кааласаңыз жер алып коюңуз, кааласаңыз өзүңүздүн жумушуңузга керек оборудование алып коюңуз, кааласаңыз квалификацияңызды жогорулатып, убакыт саатыңызды баалуу кыла турган билим алып коюңуз. Демек, кайра эле инвестиция кылышыңыз керек да. Эгерде акчаны чогултуп басып жата берсе дагы, ал инфляция болуп, баасын жоготуп кеткен да. Ага сөзсүз түрдө бир пайда алып келе турган бир нерсе алып коюш керек экен. Москвадан кантип табабыз китептериңизди дейт. Китеп, биздин китептерибиз Москвада кыргыз китеп дүкөндөрү бар. Акылбук Москва деген бар. Акылбук Москов деп жазсаңыздар чыгат. Ошол жерден буйрутма берип алсаңыздар болот.
Так, эртең менен дайыма эрте туруп дисциплинага түшүүгө кандай кеңеш бересиз дейт. Мейли мен каждый раз бир нерсени кыла бир убакытта кыла бер дегенден деле алыс болом, бирок эрте турасызбы, кеч турасызбы, бир кандайдыр бир пайдалуу жашооңузга жыйынтык бере турган кыймыл аракетти кайра жасай бериш керек да. Мисалы үчүн күн сайын жарым саат китеп окудум деген закон койдуңузбу? Болду, күн сайын жарым саат китеп окуйсуз. Же болбосо күн сайын 20 отжимания жасайм деп өзүңүзгө сөз бердиңизби? Ошол күн убактында саат канча болбосун, ошол 20 отжиманияны жасашыңыз керек, мисалы үчүнчү. То есть ушундай өзүңүзгө сөз берип туруп, маанилүү жашооңузга жыйынтык бере турчу кыймыл аракет жасасаңыз, анан жашооңузда кадимкидей жемишин көрөсүз. Рассрочка кандай шарттары менен дейт. Видеонун башында айта кеткем. Эгерде сиздин кызыл китеп жериңиз болсо, ал жериңиз канттан сокулукка чейин болсо, биз рассрочкага үй куруп бере алабыз. Башында 40% баштапкы төлөм бересиз, первоначальный взнос, калган акчаны 24 айга 5% бөлүп төлөсөңүз болот. Ошентип үй куруп бере алабыз. Так. Анда эмес, урматтуу мекендештер, биздин дагы сабагыбыз соңуна келди деп ойлойм. Жакшы маек курдук. Ушул эфирде убакытыңыздарды мен менен өткөргөнүңүздөргө баардыгыңыздарга ыраазычылык билдирем. Анан ар бириңиздерден чоң сураныч, ушул видео сакталгандан кийин жакшы дос, жолдош туугандарыңыздар менен бөлүшүп коюңуздар. Орозо бүткөн күнүгө эфирге чыгып жакшы маалымат берип туруңуз бизге дейт. Аны күндө видео сабак бере алам деп айта албайм, просто бүгүн воскресенье болуп калды, эшикте өзүңүздөр көргөндөй жан жаап атат. Орозо убакытына чейин бир убакыт бош болуп калган үчүн чыгып сиздерге билим менен бөлүшүп атам. Будний день биз бошобойбуз, анткени иштерибиз көп болот. Ошон үчүн колдон келишинче суббота, воскресеньяга чыкканга аракет кылам. Карнегинин китебин окуса болобу дейт. Карнегинин китебин окуса болот, бирок фанат болуп кетпеш керек экен да. То есть только ушунун айтканы гана чындык, ушунун гана айтканы менен жашайм деп аны кумир тутуп албаш керек да. Албетте Карнегинин пайдалуу кеңештери бар, жашоого колдоно турчу. Ошолорун алып жашоодо колдонсоңуздар болот, бирок фанат болуп албаңыз да. Анда эмес, урматтуу менин көрүүчүлөрүм, бүгүн жакшы маек болду. Көп жаңылыктар менен бөлүштүм. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Баардыгыңыздарга бекем ден соолук, узун өмүр каалайм. Сиздерден эң чоң сураныч ушул видео сабак менен бөлүшүп коюңуздар. Анткени сиз видео сабак менен бөлүшкөн сайын башка бирөөнүн жашоосуна себепкер соопко каласыздар да. Жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Бул видео сакталгандан кийин ошол комментарийлерге жакшы каалоо тилектериңизди жазып коюңуз. Эмнеге дегенде азыр бул эфирди сакталууга өчүргөн замат, бүт жазгандарыңыздын баары өчүп кетет экен да. Эфир сакталгандан кийин комментарийге жазсаңыздар, комментарийлериңиз сакталат. Жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар.